кандай десем, шок деле болгон эмесмин. Эч качан куурчак ойногон эсимде жок чындыгында. Бала бакча убагымдан бери келатат бул өнөрүм десем болот. Мамлекеттик кызматта да иштеймин. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сонун маанайда биз өз көрсөтүүбүздү алдыга карай улантабыз. Ал эми биздин куту студияга сонун бир конок келип калган. Биздин жарытып келген коногубуз маданияттын мыкты кызматкери ырчы айым Самара Сабирова эжекебиз. Саламатсызбы, кош келипсиз. Саламатсыңарбы? Кутман күнүңөр менен. Жалпы кыргызстандыктар, кыргыз элим кутман күнүңүздөр менен. Анан бүгүнкү эң сонун күн. Кудай таалам да ушундай күндү дагы сонун чайтай ачык кылып, биздин жаш наристелерибиз, балдарыбыздын пейилиндей кылып жаркылдаган бир күн болуп атат мен үчүн. Эшик дагы сонун, маанай жакшы. Ошо. Эжеке, алгач эле майрамдык маанайыңызды тууралуу айта кетсеңиз. Майрамдык маанай абдан сонун. Бул балдар биздин келечегибиз да. Жаш балдардын бул жака эфирге келатканымда кичинекей мотурайган бөбөктөрдү көрүп ушундай бир толкундандым да. Алар менен сүйлөшкөн кандай сонун да. Кетип атып, мен аларды тизилип кетип атышыптыр. Мотурайышып кетип аткан экен, аларды токтотуп алып, майрамыңар менен десем, рахмат деп чогуу айтса, бир мындай башкача бир сезим болду да. Өзүңүздүн балалыгыңызга кайттыңыз. Күнгө кайткым келип кетти чындыгында. Ошо балалык күнүңүздөн сурайлычы, эжеке. Мындай балалыгыңызда кандай жаш мындай бөбөк болгонсуз, деги шок болгонсузбу мектеп учурда? Мектепте мындай, кандай десем, шок деле болгон эмесмин. Бирок мен өзүм баягы эркек балдардын арасында чоңойгом, кыздардан жалгыз болгом да, инилерим. Анан ошондуктан мен эч качан куурчак ойногон эсимде жок чындыгында. Ошолорго кошулуп мен дагы чикилдек ойноп, пара теп, ушундай топ, жалаң эркек балдардын оюну менен чоңойгом мындайча айткандачы. Анан кийин балалыкка ким эле кайткысы келбейт. Бирок Кудайга шүгүр деш керек, ар бир доор жашоо өзгөрөт эмес күндөн күнгө. Ошондуктан балдардын, жаш балдарга, биздин келечек муундарына мен кең келечек каалаймын. Эжеке, айтсаңыз, дал ушул майрамды кичинекей кезиңизде кантип белгилейт элеңиз? 1-июнда ушу мен эс тарткандан 1-июнь мен мындайча айтканда балдардын коргоо күнү экенин качан билдим. Ушу эсимден жок, бир эске эс тартканымда билем. Ушу мектепте, садикте ушундай майрам кечелери менен өткөрүчүбүз. Баракелечке, бүгүнкү кандай пландар болуп атат эфирден соң? Азыр мына биздин шаарыбызда азыр бардык жерде майрамдар болуп атат. Жаш балдарга, биздин бөбөктөргө ыңгайлаштырган концерттер, оюндар, сонун бир нерселер болуп атат. Ошол жерлерге биз маданият кызматкери болгондуктан көп жерлерге мындай балдарды куттуктайбыз, мындайча айтканда. Баракелде. Барып куттуктап. Эжеке, азыр ушул маданияттын мыкты кызматкери биздин эжекебиз болосуз. Айтсаңыз, ушул маданият тармагына кичинекейиңизден бери кызыгып элеңиз. Балким ушул бала бакчада жүргөндө өзүңүз ырдап, мектеп учурда жүргөндө 1-2 класста ырдап чыгып жүргөн белеңиз же кийинчерээк аралашып калдыңызбы бул чөйрөгө? Жок, бул маданият тармагында мындайча айтканда бул Кудай Тааладан берилген талант да. Мен ошондо мектепте эмес, бала бакча убагымдан бери келатат бул өнөрүм десем болот. Ошо бала бакча убагында эле жанагындай бир концерттерде, бирдемелерде мен сөзсүз активистка элем, катышат элем. Жөжөлөрүм ошого окшогон ырларды дагы деле эсимде бар. Ырдап, ушундай бийлеп, ошо бала бакча убагымдан бери келатат. Эжеке, айтсаңыз, сизди биз ырчы катары тааныйбыз, жана дагы чыгармачыл адамдар ушунчалык тез-тез бир жака барып турушат да. Ал эми бүгүн дагы майрам, кандай жетишесиз? Дал ушул бир күндө 5-6 жерге барып калган күндөрүңүз да болобу? Бардыгын саат-саатын бөлүп алам. Мүмкүн мен мамлекеттик кызматта да иштеймин. Ал жакта биринчи орунга ошол жактын программасын карап туруп, анан кийин башка жактардын мындайча айтканда барам да, ошол программа мененчи. Анан бардыгын бирдей алып алсаң,
баарына жетишип үлгүрө албай каласыз. Албетте эжеке, сизге ыраазычылык билдиребиз. Дагы бир жолу майрамыңыз кут болсун. Майрам жакшы досуңуз. Сизге эркин микрофон болсун. Жалпы биздин жаш бөбөктөрдү куттуктап. Жалпы эле биздин бөбөктөрүбүз, мотурайган бөбөктөр, балдарыбыз бар болуңуздар. Биздин келечегибиз, биздин үмүтүбүз жаштардан, биздин жеткинчектерден биздин үмүтүбүз чоң. Алардын алдыда көптөгөн сонун мындай ийгиликтер күтүп турат десем болот. Ошондуктан буларга биз дем күч берип, аларды кубатташыбыз керек. Биздин бүгүнкү наристелерибиздин, бөбөктөрүбүздүн майрамы менен куттуктайм. Эжеке, келип бергениңизге чоң рахмат. Бүгүн бардык жерге жетишип, күнүңүз сонун улансын дейбиз. Ийгиликтерди каалайбыз. Бизде бүгүн конокто маданияттын мыкты кызматкери ырчы айым Самара Сабирова эжекебиз болду. Ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул эжекебизди азыр биз сахнабызга узатабыз. Сиздерге жагымдуу бир чыгарма тартуулайт.